大家好，今天我们继续介绍 HSK 的整体内容。我们说到 HSK 쓰기了. Salam dostlar, HSK'ye girişini uğrantağız. 4-cü HSK 4-cüge geldik. 600 жаңы сөз бар. Жана арасында макала каптар аралашат. 3 bölümü var. Тиңлинин içinde дагы 3 майда бөлүкчө жана жалпы 45 суроо. Үйедо жалпы 40 суроо. Сиетзоа 2 bölümden туруп 15 суроо. Жалпы 100 сурообуз бар жана 100 минут убактыбыз бар. Анда баштадык. Тиңли дии буфан. Пандуан дойтсоа. Азыр аудиону угабыз жана бул жерде берилген сүйлөм аудионун негизинде туурабы же туура эмеспи? Ошону аныктайбыз. 这部电影是他5年前演的，当时他还只是一个普通的演员，不像现在这么有名，这么受欢迎。他5年前就很有名。 Аудиону уккандан кийин паузага коюп, өзүңүз жооп берип көрсөңүз болот. Демек, аудиодо укканыңыздай та 5年前很普通的 普通деген обычный эле 演员 没有那么有名 没有那么受欢迎деп сүйлөмдүн акырында айтты. Анчалык атактуу болгон эмес. Демек, бул сүйлөм туура эмес. Тиңлинин 2 bölümü. Азыр диалогду угабыз. Жана сүйлөмдүн акырында суроо берилет. Суроону жакшылап угуп алышыбыз керек. Анан аларга ABCD тандайбыз. Аудио башталгыч жакты убакытты кармап, могу сөздөр кандай сөздөр ошолорду карап алышыбыз керек. 妈，你做的什么菜？好香啊！我尝尝。别用手拿，去拿筷子。男的觉得菜怎么样？ Суроону уктук. 男的觉得菜怎么样? Баган ой боюнча тамак кандай дейт. Сүйлөмдүн башында эле айтты. 妈你做什么菜好香啊 好香деген бул 很香 экөө синоним болуп калды. Бул 香 деген сөз жыттуу деген сөз. Жыттуу деген мааниси бар. Бирок тамактарга болсо даамдуу жыттанат деген мааниде. Демек, сүйлөмдүн жообу A. B эмне деген сөз? Бу тен сладкий эмес дейт. Ал жөнүндө айтпады. Тайла острый ачуу деп дагы айтпады. 有点咸 бираз туздуу дейт. Туздуу деп дагы айткан жок. Байкасаңыздар, диалог бираз узунураак болду. 3 bölüm. Диалогду угуп, суроолорго жооп беребиз. Бул дагы диалог бираз узунураак. Айткандай эле, сөздөрдү биринчи карап алсак жакшы болот. 你看见我的钥匙了吗？没看见，不在你包里。不在，我找了好几遍了，刚刚我还用呢，这会儿就找不到了。别找了，你看，在门上挂着呢。钥匙在哪儿？ Суроону укканыбыздай, 钥匙在哪儿? Ключ каякта деп сурап атат. Жоозу жөнүндө сөз болбоду, баожы жөнүндө дагы сөз болбоду, шафа сөз болбоду. То есть, эгер бул сөздөрдү билбей турган болсок, өзүбүз билген сөздү карап, мен сүйлөмдүн ичинде кайсыл сөздөр өттү, кайсыл сөздөр айтылды. Ошонун негизинде жоопту тапсак болот. Туура жооп бул жерде A. Үйедо бул жерде сөздөр берилет. Аларды бул жакта кашанын ордуна коюшубуз керек. Сөздөрдү карайбыз биринчи. Ваң. Бул ар дайым же көпчүлүк учурда дегенди билдирет. Жапан жумуш убактысы бүткөндөн кийин дагы калып иштөө. Тя кошуу деген сөз. Пан иштөө же класс да бир канча мааниси бар. Бул жерде иш, жумуш деген мааниде. Леусиң популярный
атактуу, көзгө көрүнгөн, азыркы учурда тренд болуп аткан нерсени Liu Xing деп айтат. Чуанбу. Чуан деген жалпы, баары деген сөздү билдирет. Ал эми бу деген бөлүк, жалпы бөлүк. Демек, бардыгы, жалпысы. Фуңжиң, бул пейзаж деген сөз. Эми сүйлөмдөрдү карайбыз. 这个歌特别好听，最近很 эмне болушу мүмкүн? 很 дегенден аркасында сиңроңцы, сынатоочу сөз келет. Бул жерден сынатоочу сөз издейбиз. Эмес. Ооба, популярный деген сөз. 流行. 你竟然没听过. Сүйлөмдүн маанисин алсак, булар учурда аябай популярный дейт. Сен кызык же болбосо таң каларлык нерсе, сен дагы деле уккан жоксуңбу дейт. 竟然 колдонулушу күтүлбөгөн убакта колдонулат бул. Демек, анын буларды билбегени суроо берип аткан киши үчүн таң каларлык нерсе болду. 最困难的时候 абдан кыйналып турган учурда, бул жерде эң эле ылайыктуу сөз бул ваң ваң. Ваң ваң也是你离成功最近的时候. Сүйлөмдүн маанисин карасак, бираз кыйналып турган убакта, абдан кыйналып турган убакта көпчүлүк учурда ийгиликке жетүүбүзгө аз калган болот деген сүйлөм. 那座山上的 обычно тоолор, талаалардан кийин кооз десе, анда эмне жөнүндө сөз болот? Көпчүлүк учурда пейзаж жөнүндө сөз болот. Демек, 风景特别美，我们在那儿照了很多照片. Тоодогу пейзаж аябай сонун, биз толтура сүрөт тарттык дейт. Сүрөткө түштүк. 真抱歉，我晚上要加班. 晚上 обычно түштүктөн кийинге чейин эле иштейт, а уже кеч болсо, 晚上 болсо эмне болот? 加班. 不能和你们去逛街了. 逛街негизи көчөлө, тентүү, мындайча айтканда, бирок көпчүлүк учурда шопинг менен байланыштырылат. Калды чуанбу. Муну окубай, бул жерде сөздөрдү талдабай эле белгилеп койсок болот негизи, бирок даярданып аткан учурда караган жакшы. Негизи бул жерде жакшы билбесеңиз кээ бир сөздөрдү, сүйлөмдүн маанисине, жалпы контекстке маани бериңиз. Ошол менен көпчүлүк сөздөрдү билбесеңиз дагы туура жоопту тапсаңыз болот. 一个人就应爱他的全部，包括他的优点和缺点. Bir адамды сүйсөңүз, анын бардыгын сүйүңүз дейт. Анын жакшы жактарын, кемчиликтерин бардыгын жакшы көрүш керек дейт. Кийинки бөлүмдө текст берилет жана акырында суроо берилет. Суроого тексттин ичинен жоопту табышыбыз керек. Экзамен убагында биздин биринчи кыла турган ишибиз бул суроону карап алабыз жана жооптордун варианттарына көз жүгүртүп алабыз. Андан кийин суроону окуп туруп, анан текстти окуйбуз. Эгер тексттин ичинен сиз билбеген сөздөр көп болсо, эч качан такалбаңыз жана ар бир сөздү бирден окуп отуруунун кереги жок. Болгону, мисалы, шанды көрдүңүз, бул то, тааныдыңыз, болду. Ар бирин ушинтип окуштун кереги жок. Бат-баттан көз жүгүртүп, эгер билбей калган сөзүңүз болсо, аны таштап кийинкиге өтүп, тексттин негизги маанисин түшүнгөнгө аракет кылыңыз жана биринчи окуган сурооңуздун жообун тапканга аракет кылыңыз. Бул жерде карасак, 山上的温度会随着高度的增加而降低，山越高，气温越低。那座山大约有2000多米高，所以明天大家一定要多穿点衣服。他们明天最可能要去 эң көп ыктымалда каяка барышы мүмкүн дейт. Бул жерде шан жөнүндө, тоо жөнүндө аябай көп сөз болду. Бийик деген сайын температура түшө турган жөнүндө сөз болду жана акырында көрө кийим кийгиле деди. Демек, бул жерде пашан, тоого турмушу, тоого чыгуу. Па деген сөз өзү турмушу, жөрмөлөө деген, бирок пашан болгондо тоого чыгуу, мындайча айтканда. Йоуёң, сууда сүзүү, майдиету, карта сатып алуу жөнүндө сөз болгон жок, йоуёң жөнүндө сөз болгон жок, женча шантие,
обследованиядан өтүү жөнүндө дагы сөз болгон жок. Кийинки бөлүм сиэцоонун биринчисинде сөздөрдү башаламан коюп коет. Аны туура порядкасы менен туура сүйлөм курушубуз керек. Мисалы, 有些他们俩之间误会. Муну туура сөз сүйлөм курсак ушундай болот. Кийинкиси бизге бир сүрөт берилет жана сөз берилет. Ушул сүрөткө карап сөз колдонуп бир сүйлөм жасабыз. Мисалы, бул кыз аябай капа болуп отурат. Жана бул жерде шываң, үмүтсүздүккө учуруу. Шы деген сөз, шы жоготуу. Ал эми ваң деген биз билген шиваң дагы үмүт кылуу деген сөз. Демек үмүтсүздүккө учурап кайгырып отурат. Муну карап, мисалы бир сүйлөм жазсак болот. Мисалы, 他考不上大学，所以特别失望. Ал университетке өтпөй калды, ошол үчүн ушундай шываң болду деген. HSK 4-түн экзамендеги суроолору негизинен ушундай. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. 再见.